Salamатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен эфирде учур маселеси көрсөтүүсүнүн дагы бир чыгарылышы. Айтмакчы, бардыгыңыздарды келаткан 9 май улуу ата мекенги согуштагы Совет элинин улуу жеңиши менен, жеңишинин майрамы менен чын көңүлдөн куттуктайм. Биздин бүгүнкү ушул учур маселесиндеги сөзүбүз бул майрамга тиешелүү болбосо дагы көпчүлүгүбүздүн көңүлүбүздө олуттуу маселе болуп, учурдагы маселе болуп турган маселенин тегеретесинде сөз кылган турабыз. Ал алдыда боло турган акыркы коңгуроонун өткөрүү шарт чапасы, ашыкча чыгымдар, акчалардын алып берилиши жөнүндө ар кандай арабызда сөздөр болуп, ата энелердин ар кандай пикирин жаратып келет. Ошондуктан бул тема көбүңүздөрдү кайдыгер кылбайт болуш керек. Ошон үчүн өзүңүздөрдүн сурооңуздар болсо, сунуштарыңыздар болсо 67 11 41 телефонуна чалып, биздин бүгүн азыр маекке катыша турган, мен сиздерге тааныштыра турган адистерге суроолоруңуздарды берип, дароо өзүңүздөрдүн жообуңуздарды алып калышка мүмкүнчүлүк бар. Андан сырткары ушул маселени улайлы кайра 1 сентябрда ушул бүтүп кетип аткан балдардын орун толтура турган балдардын, мектепке жаңы кабылдана турган балдардын электрондук тизмеси же болбосо баягындай бармак басты көз кысты тааныш тамыр менен мектепке жазылбай, электрондук жазылуу аркылуу мектепке кирип окуу мүмкүнчүлүгү жагдайында дагы сөз болот. Бул маселе дагы сиздерди кайдыгер калтырбайт болуш керек. Ошондуктан биз сиздердин телефон чалууларыңыздарды күтөбүз. Ошондой эле FM радиосунун угуучулары, сиздер дагы ушундай эле мүмкүнчүлүккө эгедерсиздер. Ошондуктан сиздер дагы телефон чалып студияга маекке аралашсаңыздар болот. Эмесе мен сиздерди бүгүнкү ушул биздин маектин катышуучулары менен тааныштырып кетейин. Марат Үсеналиев, Кыргыз Республикасынын билим берүү илим министрлигинин мектеп башкармалыгынын башчысы. Төлөгөн Аматов, ушул биз сөз кылып аткан министрликтин IT технологиялар боюнча башкы адиси. Эми сөздү башында элге биз кулактандырып айтып койдук. Мына ушул жаңы эле жакында эле ушул саясыда ургайлык министрликте акыркы коңгуроонун өткөрүүнүн шарт чапасы жөнүндө буйрук чыкты. Ушул буйруктун маани маңызы менен телекөрүүчүлөрдү тааныштырсаңыз, эмнеге тыюу салды, эмнеге уруксат берди, тыюу салуулардын себептери эмне болду деген таризде. Биринчиден саламатсызбы? Суроо эң ушу маанилүү болуп атат. Ушу май айында жыл сайын ушу май келатканда билим берүү жана илим министрлик буйругун чыгартат. Бул эң бүгүнкү күндө ойлосок бир чоң эле тармак болуп атат. Мекте ата энелер болуп атат. Бүтүрүүчүлөрүбүз мынакей 11 класстын бүтүрүүчүлөрү 62ден ашып атат, 1000ден. 9 класстын бүтүрүүчүлөрү 70 миңден ашып атат. Бул чоң армия. Анан ар бир ата эне негизи өзүнүн баласы бүтүп аткандан бери толкунданат экен, мынакей чоң турмушка жиберип атам деп ар кандай ой пикирге келет экен. Эми биздин максат министрлик мынакей 2 майда 509 буйрукту чыгарды. Бул буйрукту ар бир райондук билим берүү, шаардык билим берүү бөлүмдөрүнө, директорлоруна жеткирилди. Жоопкерчилик себеп мул деген бала, мул деген балдар. Акыркы коңгуроону мынакей биздин буйрук боюнча жоопкерчилик ар бир билим берүү тармактагы мекеменин жетекчисине жүктөлгөн. Балдардын коопсуздугу, өзүнүн сценарийи, мынакей республика боюнча биз айтып атабыз, саат 9да башталат акыркы коңгуроо. Акыркы коңгуроо деген бул эми 11 класстын бүтүрүүчүлөрү, 9 класстын бүтүрүүчүлөрү кетип атат. Акыркы мектеп менен чоң турмушка кетип атат деген мааниде. Мынакей 9да баштаса, бул биздин салтанаттуу майрамыбыз 11лерде бүтөт, мектептен чыгат. Ошо менен узатабыз. Андан кийин экзаменге даярдык башталат. Бул жакта ар бир пунктту бөлдүк. Мекте жоопкерчилик кимде, каяка отчет берилет, билим берүү райондук мекемелер карайт. Эң негизгиси тактап айтып кеткен келет, билим берүү кызматкерлерине, мугалимдерине, жетекчилерине тыйын чогултууга ушул буйрукта министр кол койду, тыюу салынды.
тыйын чогултуп мажбур кылып белек алганга тыюу салынды. Салтанаттуу түрдө мындай отурумду өткөзгөндө, отуруштарды өткөзгөнгө тыюу салынды. Эгерде ушул буйрукту бузса, жумуштан бошотконго чейин чара көрүлөт. Эми экинчи маселе, телекөрүүчүлөр деле көрүп атат, жыл сайын айтылат, жыл сайын башкача болуп атат дегенде, мыяктан суроо ар бир инсан өзүнөн баштаса деп ойлойм. Эми мугалим чогулса биз чара көрөбүз. Ата-энеге акча чогултуп атса кантет, бул башка мисал. Былтыр канча окуя болду. Биз тыюу салып атсак, ата-энелер келип министрлик, ой бизге уруксат берип көрүңүз, биз акыр Коңгурадан кийин бир отуралык, биздин балабыз 10 жыл окуду бүттү, бул биздин укугубуз дейт. Анан бирдеме кырсык болгондо ушуну билим тармак жооп берет экен. Бул жакта так айтыш керек. Акча чогултуп атабы? Ким чогултуп атат? Кимге берип атасыңар? Ким деген бул мугалимге берип атасыңар, директоруна акча чогултуп атасыңар. Белекти ким талап кылды? Ошондо биз чара көрөбүз. Баарыбыз кыргыз айткандай ынтымактуу болуп турушун көрсөк, анда бир жыйынтыкка муну менен келебиз ошо акыркы Коңгуроодо. Акыркы Коңгуроо бул эмне деген тармак? Бул жеке эле бүтүрүчү эмес. Жалаң 5ке окугандар сыйлык менен сыйланат. Баягы баланы айтып туруш керек, психология жагынан мактап туруш керек. Олимпиададан жеткендери бар, ата-эне жакшы тарбиялаганы бар, ата-эне сыймыктаган балдар бар, эмненин үстүнөн иштейбиз деген суроо бар. Ошонун баарын акыркы Коңгуроодо каралып, салтанаттуу түрдө май айында узатып, анан экзамендерге даярданышат. Бул эки түр экзамен бар, бизде көчүрмө экзамендери башталат, көчкөн, анан жыйынтыктоо мамлекеттик экзамендер башталат, ошого даярдоо башталат. Биз да министрлик ошондо иштейбиз, карап турабыз, негизи ошо биздин балдарыбыз баары аман болсун деп. Министрликтин бир эле саясаты бар. Ата-эне менин балам десе, регион менин балам десе, бул министрлик балдардын баары биздики болуп атат. Баардык республикачы баарына сарсана болобуз. Баары бүтүп кетсин, баары аман эсен чыксын, өз жолун тапсын деген ойдо ошондой жумуш алып барабыз. Бул буйрук гезитке дагы чыкты, Кут билимге. Биздин министрликтин сайтында да турат бул буйрук. Бул көзөмөл анакей мектеп башкармалыгына жүктөлдү, министрдин орун басарына жүктөлдү. Бүгүн иштеп чыгып атабыз, мунун үстүнө чоң жумуштар бар. Урматтуу көрүүчүлөр, көрсөтүүбүз эфирде, телефон чалсаңыздар жооп беришке даярбыз незиздер. Төлөгөн мырза, ошентип мына жогоруда Марат мырза айткандай, ондогон бүтүрүүчүлөр мектепти бүтүп кеткен атат. Эми жүздөгөн, миңдеген алардын ордуна 1-класска балдар келип олтурушат да. Азыр ата-энелерди ушу күндөн баштап ошол ойлонтуп атат болуш керек. Кайсы мектепке, жаныбызда мектепте орун болду экен, кайсы мектепке жакшы билим берген мектепке барсак, кантип киргизсек болот, кандай таанышыбыз бар деп турган учурда, мисалы, 1-сентябрь 3 айдан кийин эртең эле келет. Ушул мектептерге балдарды кабыл алуунун электрондук тизмеси чыккандыгы жөнүндө министрлик өздөрүнүн буга чейинки ушерде баянында дагы, андан мурдараак дагы сөз кылышкан болчу да. Ушул электрондук тизме деген эмне, ал кандай түзүлдү? Мурдакы балдарын жетелеп барып мектепке киргизүүдөн эмне артыкчылыктары, эмне өзгөчөлүктөрү бар? Саламатсызбы? Абдан кызыктуу суроо бердиңиз. Бул болсо маалыматтык система электрондук мектепке каттоо деген аты менен февраль айында иштеп башталган. Бул эң негизгиси бул адамдык факторлорду алып салуу. Эгерде мындай айтсак, мурун эле көп факторлор болду да, коррупциялык схема аркылуу там мектепке алды, же мектепке кириш үчүн акча бериш керек деп, ошондой нерселер болбосун деп бул системаны киргиздик. Бул система эң негизгиси ата-эне үйдө отуруп же жумуштан интернет аркылуу арызын берип койсо болот. Системанын эң кызыкчылык нерсеси бул системаны эч ким башкара албайт. Бул компьютердук атайын алгоритм түрүндө жасалган. Ар бир адам, ар бир катышуучу, ар бир ролдор болот, пользователь. Алардын ар биринин өзүнүн жасалган определенный эмелери бар, функциялары бар. Бул механизм бүт баары порядокты, тизмени коюлган бүт баары автоматтык түрдө жасалган да. Бул жерде эч ким жылдыра албайт, эч ким башка баланы алып кое албайт да. Бул эң негизги система бул адамдык факторду алуу. Анан экинчиси бул адамдарга ыңгайлуу. Мен үйдө отуруп арызды берип коелам.
5 минут убактын кетирем, бирок арызды берип кое алам. Анан эң үчүнчүсү бул система 2 этапта иштейт. Биринчи этап бул февралдан майга чейин биринчи этап болчу. Бул микроучастоктор менен. 16 майдан 15 августка чейин бул каалаган мектепке арызды бере алат ата-эне. Анан кийин азырынча бул системага 17635 орун бар. Биринчи класска Бишкек боюнча 7771 арыз азыркы бүгүнкү күнгө чейин берилди. Анын арасында 5315 адам мектепке кирилди. Зачисление болду да. Кабыл алынды, документ ата-эне документ апарып берип мектепке кирди. Калгандар бул экинчи этапты күтүп отурушат. Экинчи этапта бул биринчи этапта калган орундарга арыздарын бере алат. Мындай деп сиз айтып атасыз, мисалы бул өзү адам факторун эң азайтууну 90 канча пайызга чейин жеткирүү үчүн түзүлгөн окаттар. Бирок ошондо эле өзүңүз мен дагы карап отурганда тиги министрликтен президентин карап отурганда өзүңүз айткандай 7000 канча арыз келди. Анын 6000 канчасы жактырылды, 100 канчасы каралууда деген сыяктуу баягы эме жүрүп атат да. Демек бул жерде баары адам фактору иштеп атат. Бул жерде адам фактору бул ата-эненин выборунда да. Мисалы мени одобрить эткенден кийин документтердин баары жакшы болгондон кийин директор болсо галочканы басып коет, одобрить депчи. Аны басканда ата-энеге кат келет. Бул мектеп сизди одобрить этти, документтерди алып келгиңиз депчи. Бирок бул ата-эне алып келбей коет документти. Ал экинчи этапта башка мектепке берейин деп атат. Анда система билиш керек. Бул ата-эненин орунун кармап туранбы же экинчи этапта башка ата-эне келет депчи. Бул жерде эң негизгиси бул директордун документин текшерүү процесси эле. Мисалы директордун интернет кабинетинен карасак, алар жерде эки эле кнопкасы бар. Одобрить же отклонить. Одобрить дегенде эгер документтердин баары туура келсе, бүт баары данныйлар жакшы туура жазылса, одобрить деген басат. Же туура эмес болсо, отклонить дегенде директорго причинаны көрсөтөт. Эгерде документи туура эмес болсо, же аты жөнү, же туулган жылы туура эмес болсо, же күбөлүктүн номерлерин туура эмес жазып койсо, аны отклонить этиш керек директор. Башка причина менен директорлор отклонить эте албайт. Мен кошумчалап коеюнчу ушу маселе боюнча. Бул эң негизги бул көйгөйлүү маселе да. Бул маселе ушу Бишкек шаарында эле болуп атат. Ички миграциянын эсебинен болуп атат. Бул пилоттук режим ушу Бишкекте өтүп атат. Сол 8 мектепке. Биринчи этапта айтып кетти менин кесиптештерим, анан апрелден майга чейин болду, калганы мына азыр келет. Бул эмне үчүн 7000 ичинен 6000 эле өтүп атат? Бул биринчиден. Мисалы кыргыз мектеп болсо 69 мектеп. О жакта эле башка жарандар жашап атат, орус тилде окуйм деген, ал кире албай атат. Аныңга дагы карайт маселени, башкасын карайт. Бул бир. Экинчиден ачык эле айтып коюш керек. Көк жарда туруп, барча бешикте туруп, элдер каалайт, мен 26-да окуйм, мен 61-чи мектепте окуйм деп күтүп атышат да 16 майда. Бүгүнкү күнгө бизде алдабасам 41%дан ашыгыраак эле жазылды ушу микроучасток боюнча. Баары 16 майда күтүп атат. Бирок орун бар деп атабыз. Бирок орун бар дегенде булар бир канатка эле отуруп эле мыйзамы барбы, мыйзамы жокпу жазылабыз деп атышат. Калган мисалы бизде 39-чу мектеп бош болуп атат. Жетпейт, калган мектептер бош болуп атат. Ата-эне ошо биринчи этапта эмне кылдык? Булар баягы мектепке жакын жайгашкан ошолор кириш керек. Мектеп жайгашкан айларга кирбейбиз деп башка жакка кирип атат. Ар бир адам өзүнөн баштап. Бирок биздин максат мына пилоттук режимде баягы кайра министерство тааныштарын киргизип атат тегеребесинде, мына электрондук режимде кирип атат, пилоттук режимде. Бул мисалы алыскы ат башы да жок. Алыска алайда бул маселе жок. Аята класста 8-ден 5-тен бала миграция. Бул маселе чоң Бишкек менен азыр Ош шаарында болуп атат. Бир класста 50-ден 40-тан бала жетет. Бирок бир нерсени так айтып кеткибиз келет. Мыйзамда мамлекет кепилдигин берген, 9 классты беребиз сөзсүз. Окубай калган бала болбойт. Мынакей бул биз министрлик ар бир ата-эне өзүнүн баласын ойлойт, мектеп өзүнүн баласын ойлойт, район өзүнүн балдарын ойлойт. Биз Кыргызстан боюнча балдардын баарын ойлоп, булар окуйт. Анакей экинчи этапта көрөбүз, ашчу балансын кылып туруп окуа. Бирок бир дагы жакшы нерсе, мынакей жыл сайын биринчи класстын балдары көбөйүп атат 10 миңге чейин. Мына быйыл 10 миңди болжолу менен
Бишкек алса, жалпы республика боюнча бизде бир 100 миңге жакын биринчи класска балдар барып атат. Эми статистиканы көрүп атабыз. 7 миң берди. Бишкек боюнча болжолу менен бир 10-11 миң биринчи класска барат. 3 миңин күтүп атат. 3 миң баарын жайгаштырабыз. Окубай калган бала болбойт. Бул пилоттук режимде. Адам айтат го кыргыз тили, 50 жылда эл өзгөрөт дейт. 100 жылда жер өзгөрөт дейт. Эл жылда өзгөрдү, компьютердик режимде киргизип атабыз, электрондуу онлайн очередь өзүнүкүн көрүп койсо болот. Бирок кыргыздыкка калбайт экен, менин балам жылдырып койсоң дейт. Мынакей туура кесиптешим айтып атат. Электрондук форматта жазылуу бар, аны карап чыкса болот. Мунун ичинде дагы айтып кетет элем, льготалар дагы бар да. Баягы эми жашады ошол жакта, бурунку балдар окуп атат ошол мектепте. Бир мектепке барсын деген. Анын баары каралат. Бул өтө чоң жумушту өткөздү министрлик. Ушуну жоёлук деген аракети министрликтин. Анан бул пилот режимде болуп атат. Кандай жетишкенибиз бар, кандай кемчилигибиз бар, мунун жыйынтыгында көрүп, мисалы Ош шаарга андан кийин таратабызбы. Мисалы кажети каякта, Ош, Жалал Абад, Борбор, областтын борборлорунда ушундай эми жашоо, турмуш болуп атат, миграция ошол жака келип атышат. Алыскы айылдарда бул маселе жок. Ушуну карап атабыз. Бала бакчаны мынакей 2 жылдан бери ушундай режимде кылып. Ал жөнүндө өзүнчө эгер убакыт калса сөз кыларбыз. Жанагы катталуунун 2 этабы жөнүндө айттыңыз, анан кийин 15 май, 16 майды күтүп атат деп атасыз, анан кийин 15 августу күтүп атат деген сөздөр кетти да. Ушул этаптар, бир этап, экинчи этап менен эмнеси менен айырмаланат? Эң кызыктуу суроо. Биринчи этапта бул болсо жакын мектептин жакын аймакта жашаган адамдарга микроучасток деп коебуз, ошол аркылуу берилет. Экинчи этапта бул болсо биринчи этапты бүтүрүп, каалаган ата-энелер ушул мектепке бере алса болот. Мисалы, пропискасы жок. Пропискасы жок. Аны карабайт система. Биринчиси, мен бул жерде жашайм, бул мектеп мага жакын. Ошо менде биринчи шанс бар. Ушу мен ушу мектепке кирем. Эң башкы артыкчылыгы ошол берилет. Болду. Анан 16 май келди, күтүп атышат деп айтып атпайсызбы? Ошондон кийин мисалы жанагы балдарын көп берип, ушунда окуса деген мектептин класстарынын саны дагы эле жанагы 60 балага чейин тизмеге берилет. Биз 16 майдан баштап 15 августка чейин көчүп келгендер бар, квартирада тургандар, окубаган бала болбош керек, окуш керек дегендер. Булар анан эми ар бир балдардын кодекси бар, мыйзам чейинде бала укуктуу мектепти тандоого. 16-тан баштап майдын шаардын аркы бурчунда турса, бул бурчунда мектепке барат, орун болсо алат ал мектеп, жок болсо жакынкы мектептерге жайгаштырганга аракет кылабыз, бул сөзсүз. Анан изилдеп чыгабыз да, кайсы мектепте, могу мектепте 500 бала окуш керек болсо 400 окуп атат. Жакындагы мектепте 2000 окуш керек бала болсо 500 болуп атат. Баланс кылып бардыгын окутабыз негизи. Бул эми баягы алыстан келип кечип калгандар, пропискасы жоктор бар да, ички миграцияда. Жаңы кошуудагылар бар. Ошолордун маселесин чечүү үчүн азыр мүмкүнчүлүк бердик. Карабайсызбы, биринчи этап. Ошо мектепке эң биринчиден тегеректе жашаган өзүнүн микроучасток боюнча баары жазылыш керек болчу. Ага дагы барган жок да, мисалы. Бул мектеп начар, мен барбайм, мен 16-сын күтөйүнчү ТТК барайын деген ойлор бар да. Муну баарын изилдейбиз. Бирок окубай калган бала болот. Экинчи этапта алыстан келип, пропискасы жок, ата-энеси Москвада, чоң атасынын уулунда жазылбай калган мектептерге ошону окутканга, жазганга мүмкүнчүлүгүн беребиз. Жана башында квоталар жөнүндө дагы сөз болду. Ооба. Бизге Гаранодон маалыматтар келген. Ар бир мектептин канча бала быйыл ала алат биринчи класска. Ошо маалыматты алып, биз системага киргизгенбиз. Эгерде бир мектеп 190 алса, бирөө 200 алат, бирөө 250. Ошо маалыматтардын баарын Бишкектик билим берүү башкармасы берилген ошо маалымат официалдуу түрдө. Ушундай да мисалы азыр 2-чи классында балдар 60-тан окутуп аткан мектептер квотаны азайтып бериштиби же ошол көлөмдө берилет? Бул негизи мындай да, 2-чи класс эмес. 1-чи класска мүмкүнчүлүк мынакей 8 класс ала алам дейт. 8 классты алганда баягы санпинин карап туруп, биз болжол менен бир 30 баладан салып туруп чыгабыз. Бирок ал көбөйөт сөзсүз. Анан 30 бала алам дегенде 150 алат экен. Биз ага ошо микроучасткасын карап, 100 бала ошо өзүнүн участкасынан экен. Сырттан элин ала алат деп туруп, булар эми компьютерге салып коюшат.
анан өтө талап чоң болуп кыйналса, анда 15 августтан кийин анда шартын көрөбүз. Чоңойтуп беребиз. Чоңойтуп берсек класс жок болуп атат, туура? Имарат жетишпейт. Жок болсо, мисалы жандагы мектепке бөлдүртөбүзбү деген ошону булар аналитиктер кылып туруп, компьютерге баары салынган, булар изилдеп турушат. Азыр ар бир бул жигиттердин программасында турат. Бул мектепте бизде 15 орун калды, бунда 15 калды. Азыр арыздарды киргизип түшкөндө булар автомат түрүндө эле ошо мектептерди жаздырып коюшат. Бул маселе 1-класс жөнүндө туруп атат. Турмушунайкынан билим берүү тармакта 25-ин акыры коңгуроо дейбиз, 1-сентябрга даярданабыз да. Бирөөнү чыгарабыз, бирөөнү киргизебиз. Бирок бул биздин жумушубуз, ошого даярдыкты мынакей айткандай менин кесиптешим февралдан баштап бул жумушту алып баратабыз. Себеби бул эң көйгөйлүү маселе. Бишкек шаарында ички миграциядан айтып атабыз. Мынакей айылга барсаң 1-класста 8 бала, 9 баладан ал тоолуу айылдарда, туура? Биякта 40тан 50ден социалдык жактан Бишкек өтө кыйын болуп атат. Бирок Конституция 45-беренеси мамлекеттин милдети, кепилдиги сөзсүз билимди 9-класска негизги билимди беребиз дегенди биз бул мыйзамды аткарабыз. Окубай калган бала жок бизде. Албетте бардыр, ата-энеси алып барбаган, орусча малдар болсо атайын интернаттарыбыз бар, алдындагы бөлүштүрүп атабыз. Башка мекемелер бар. Үйдө окутса, үйгө окутканга мыйзамын чыгарып атабыз. Балдардын учетун алып атабыз, эмгек министрлик менен бирдикте. Окуйм деген бала окубай калганы болбойт биринчиси. Себеби биз мамлекеттин астында биз жоопкерчилик күтөбүз да, билим берип туруп. Электрондук тизменин канчалык ыңгайлуу экендигин жана адам факторунун баягы жокко кетип бараткандыгы жакшы экен да. Ушундай проблеманы ушундай ыкма менен чечкен башка жакта да ушундай тажрыйбалар, ийгиликтүү иштеп кеткен тажрыйбалар барбы? Сиздердики эмнеси менен жакын, эмнеси менен айырмалуу? Абдан андай системаны жасаардын астында биз изилдедик. Жакында Россия Федерациясынын системаларын карадык. Жакында кошуналар Казакстандын системаларын карадык. Андан тышкары Европалык системаны карап, анализдеп жана жасадык. Ар бир система өзүнчө уникалдуу. Анткени алардын өзүнүн мыйзамдары бар. Ар бир система мыйзамга тиешелүү болуп иштеш керек. Ошол үчүн эгерде Алматанын опытын карасак, ал жакта бүт заявкалардын, арыздардын баары бир жерге түшүп, ал жерде адам бөлүшөт. Биздин системабыз бүт баары автоматтуу кылынган. Биз ата-энеге эме бердик. Тандоо эмесин бердик. Ата-эне өзү тандайт. Мүмкүнчүлүк берилдик. Анан кийин сайттын эң кызыкчылыгы бул адамдык факторду алуу жана адамга айкын жана ачык көрсөтүү. Сайтта статистика деген атайын бөлүмү бар. Ошол жакка киргенде реал тайм ошо күнүгө ар бир саат, ар бир минутта сайын биз көрүп тура алабыз статистиканы. Бул статистика алмашалат. Азыр 7771 болуп атабыз. Азыр барып карасак 7850 болуп калды. Ар бир саат сайын өзгөрүлүп турат. Ошонун баары ачык түрүндө көрүлөт. Ата-эне арыз бергенде уникалдык код берилет ата-энеге. Ошо уникалдык код менен көрсө болот. Астында кимдер турат, артында кимдер турат. Жана уникалдык коддон башкары күбөлүктүн номери менен да текшерсе болот. Ар бир ата-эне ачык түрдө көрө алат. Мен буякта турам. Эгерде мен жылып кетсем, анда эмнеге жылып кеттим деген суроолор болот да. Ошол үчүн система ата-эне элдик контроль бар да. Эң кызыктуу. Бул жерде системаны эч ким жылдыра албайт. Анткени бул системанын биринчисинен бул система өзү кандай десем, коопсуздук защитасы бар, экинчисинен бул элдик контроль бар да. Эл күнүгө көрүп, өзү күнүгө скриншот кылып карап тура алат. Ата-энелер мисалы бул жерде киши көп болуп калса, могу мектеп деле жакшы деп бир 2-3 мектепке кезекке туруп коюшка мүмкүнчүлүгү барбы? Техникалык түрдө болбойт. Анткени бир ата-эне бир мектеп тандалат. Аны кантип текшересиздер? Ал жерде система ар бир номер, жана айттым эле, директор текшерет депчи. Эгерде директор бир тамгасы туура эмес болсо, директордун мүмкүнчүлүгү бар аны отканить эткенге. Ошол үчүн ата-эне бүт баарын туура жазыш керек. Биз анализдеп, мониторингдеп отурабыз. Кээ бир ата-энелер бар. Аябай кызыктуу, бул системаны кантип алдап көрөбүз депчи. Күбөлүктүн ордуна өзүнүн күбөлүк номерин жазбай, башка ойдогу күбөлүк жазат. Ал ойлоп көрөт, мен башка күбөлүк жазса система ала берет. Анткени система сандар менен карап анализдейт да. Башка күбөлүктүн номерин жазып өзүнүкүн киргизип койду.
бирок тилекке каршы биякта адамдык фактор текшерилет, директор текшерет. Эгер номер туура эмес болсо, аны атканча этип коюшат. Эң жакшы экен. Биз жана сөздүн башында акыркы коңгуроо, бул жана бүтүрүүчүлөрдүн турмушундагы олуттуу баягы окуусуна чекит койгон учурду кырдаалды өткөрүүнүн эреже тартиби жөнүндө сөз кылдык. Андан сырткары, андан кийин бир ай ичинде экзамендерин берип, өздөрүнүн колуна жетилүү аттестатын алгандан кийин салт болуп калган бүтүрүүчүлөрдүн кечеси, жанагы таңды тосуу, түндү тосуу деген сыяктуу бир сонун бир салттарды жасоону каалашкан учурлар болот да. Ушул нерсе сиздерде каралып атабы? Мисалы көзөмөл кылуу ушул нерсени бир ретке коюу. Бул жыл сайын каралат. Сөзүңүздүн башында ушу салт дедиңиз, бул туура, бул салт экен. Бирок бул биздин окуу процессине эстемейсам да, ошону адаштырбаш керек. Мынакей бүгүн буйрук кол коюлду 24-июнда салтанаттуу түрдө биз 9 класстын күбөлүгүн 20-ларында, 24-төрүндө аттестаттар тапшырабыз, салтанаттуу аземинде. Мыякта да ушундай эле буйрук турат, ар бир мугалимдерге чейин жеткизилген. 9-та баштайбыз салтанаттуу түрдө, саат 12-лерде бүтөбүз. Бүткөндөн кийин мынакей 1-класста азыр айтып атпайбызбы электрондук коюшу. 1-класста билим берүү тармак мекемелер милдетин алат. Ушу баланы 11 жыл окутабыз, 9 жыл окутабыз, билимин беребиз. Мектеп ошон үчүн башында аты бар. Билим берүү мекемеси. Баягы азыр туруп атпайбы, тарбия мекеме эмес. Билим берип 11-ди бүтүрүп чыгарабыз. Аттестатты тапшыргандан кийин чоң турмушка узатабыз түштө, ошо менен чоң турмушка кетишти. Андан кийин эми ар бир инсандын өзүнүн турмушу. Тыюу салып атабыз салтанаттуу, белекке тыюу салып атабыз, баарына тыюу салдык, буйрукту ар бир жетекчи алды. Анан кийинде мынакей азыр кайра башталат, бул биринчи передача эмес, акча чогултуп атат. Биякта суроотулуп атат, ким акчаны чогултуп атат? Мугалимби, класс жетекчиби, директорби, же ата-энегеби деп жоопкерчилик. Экинчиден мен ошактан айтып кеткем келет. Ар бир мугалим менен сүйлөшсөк, бүтүрүүчү окуучулардын машинени акыркы коңгуроодо монтуп ойноп көчөгө чыкканда мугалим бербейт экен өзүнүн машинесин. Муну ата-эне берет экен. Ошон үчүн биринчиден ошакта коом, жергиликтүү бийлик ата-эненин жоопкерчилигин ойлосо, биз өз тарабыбыздан буйрукту чыгарып билим тармактан мугалимге чейин өзүнүн тыюусун салып, белек алганга, акча чогултканга тыюу салындык. Ошондуктан ар бир мугалим, ар бир жетекчи, ар бир ата-эне өзүнүн укугун коргоп талап кылганын астына өзүнүн милдетин так аткарыш керек. Азыр эле ушул ата-энелерден бирөө режиссер Докпулка сиздер сүйлөп атканда телефон чалып айтыптыр. Кызым 37-чи мектепте окуйт. Акыркы коңгуроого акча чогултуп атышат. Андан сырткары 500 сомдон ремонтко деп акча чогултулуп аткандыгын айтып атат да. Мындан мурда өзүбүздүн класстык фонддо да чогулган акчаларыбыз бар. Класстыкпы, мектептик фонддо. Мындай учурду кандай көзөмөлдөп? Бул көйгөй чоң. Бул ар бир жеке эле 37-чи мектепте эмес, бул ар бир мектепте мындай маселе бар. Мен муну түшүнүп атам, кандай болуп атат. Бир класста 30 ата-эне болсо, ону айтат экен, мен балам пол жубайт, мен төлөп коеюн дейт заман башка. Ону аракет кылат экен, онун шарты жок. Ата-эненин биримдиги жок болуп атат. Жанагы 37-чи мектеп боюнча мен муга тактайм. Бирок ким чогултуп атат ошо 500 сомду? Кимге берип атасыңар? Бул эң чоң маанилүү да. Класс жетекчисине берип атасыңарбы? Же ата-эне ата-энеге берип атабы? Ата-эне ата-энеге берсе, анда ата-эне ыдырабай, ынтымактуу болуп, ар бир нерсенин мансаптуу, имандуу болуп, 500 сом беребиз, бир жыйынтыкка келиш керек. Бир ата-эне мен жакшы көрүнөм, ошоктон бузулуп атат. Мен кайрылат элем ата-энеге. Ушинтип атып мугалимдерибизди да бузуп коюп атасыңар. Өндүртүпчү, өздөн башташ керек. Мына суроону беришти, эч ким так айтпай атат. Ким чогултуп атат? Каяка чогултуп атат? Бир суроо келген мага жаллап атат. Ушинтип ремонтко чогултуп атат, бердим эле, балам бар эле. Мен чыгайын дедим комиссиямен, ошоктан тактап далилдеп бериңиз. Жок, кечиресиз. Менин атымды айтпай эле коесузбу дейт. Анан кантип болмокпуз? Биз кантип? Анан министрлик эчтеке кылбайт деп атат. Экинчисин кармадым, көп жыл тармакта иштегендей.
баласы окубай коет, 2 алат экен, коем балама 2 койгочу деп туруп келжет экен, белек берип, тегинтип берип. Мен дагы бир кайрылат элем. Урматтуу атыңар, ушу мугалимдерибизди бузбагыла. Баары өзүн тармагат. Акча чогултуп атса, так айткыла, ким чогултуп атат? Далилдеп бергиле. Биз чара көрөбүз. Буйруктар бар. Бирок армын баарында бар. Буйрук бар. Аткарылбаса мына министрлик жазды, өзү аткарбай атат деген ойлор дагы бар. Анан айтпаса, далилдесе кантип айтып беребиз? Мен жалгыз болуп атам дейт. Же биз экөөбүз болуп атабыз. Мен айтпай туруп эле ушуга чара көрүп коебузбу дейт. Ал мыйзамга шайкеш болбойт экен. Ошондуктан мен айтат элем, ата-эненин милдетин аткарсын, мугалимдикин аткарсын, көзөмөлгө салып биз аткарабыз. Жанагы ичара класстардын ортосундагы атаандашы тигилерди туура, мисалы А класс баланчадан чогултуп атыптыр, Б класс биз алардан Мен айтып кетет элем, мынакей мыйзам бар, буйрук бар, тыюу салынган. Ушуну эле аткарып берсеңер ата-эне. Мугалим чогултса биз чара көрөбүз. Ошону далилдеп бергиле, мынакей. Эжейибиз чогулту, мынакей сизге бердик десин, биз чара көрөлүк. Телефон чалып бар экен, суроосун угуп коелу. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз. Балам 67 школда окуйт. Акыркы коңгуроого 10-15 миңден чогултуп атыптыр. Ким чогултуп атат ошону? Кайсы мектепте кимдер чогултуп атат? Мектеп. 67 мектеп. Мугалим чогултуп атабы, же ата-энеге берип атасыңарбы? Ошо мугалимдер чогултуп атыптыр, балдарды ресторанга апарабыз деп. Мугалимдер болсо, мынакей так айтсаңыз биз чара көрөбүз. Буйрук бар. Кайсы мугалим чогултуп атат? Ошону айтсаңыз, мен азыр эле чыгып эле чара көрөбүз. Жо, сиздики Кайсы класс? Мен балама тактап туруп кайра чарайын андасы. кайра чагыз. Анан сиздин дагы жанагы ким чогултуп атыптыр дегениңизди өзү дагы чоң. Мугалим ата-эне. принципиал. Ата-энелер чогулуп аяк ошо мугалимге же болбосо ошондой жактарга жумшайт. Мугалимге эле, бул ата-эненин камкорлук кеңеш бар, жумшайт. камкорлук кеңеш бул ата-эне. Мектепке жардам бериш керек. Мен бирок өзүнүн чеги бар да. Бул камкорлук кеңеш мулдагы ата-эненин, фонд мулдагы ата-эне. Түшүнүп атам, директордун кичине мындай байкатпаган, может, бийлиги бардыр. Бирок ата-эне бириккенде мыйзам чегинде жардам берип, жетпегенин кылып берип, моторун кылып берип, чатырын жаап берсе, бул деле соопчулук, аякта бала окуп атат, билим алып атат. Бирок ушуну чечиш керек да. Кээ бар ата-энелер чогултат. Чогултса бир айтат, эки айтат, чара көрөбүз мага, сөзсүз. А эгер өткөзөм десе ата-эне, анда бир класста 30 ата-эне, 30 ата-эне деги макул болуш керек. Макул бир белгилеп коелук деп. А эмнеден ыдыра чыгып атат? 13-ө өткөзбөйбүз дейт, 5-ө өткөзөбүз дейт, менин балам бүт. Бала бир класстан атандашып атат. Булар 11 жыл бир окуган эмелер, ким ыдыратып атат? Ата-эне ыдыратып атат, эң биринчиден. Ошону терең ойлоп кериш керек, эң биринчи. Кыргыз Божийде отуруп алып, мен тарыхчыга айтайын. От жакканда тарбиялуу маанилер көп болчу. Улууну урматтоо, кичини сыйлоо деген. Азыр биз ата-эне туура эмес кылып атабыз. Ал сөзсүз биздин биздин балдардын тарбиячылары баягы кол телефондор менен гаджеттер болуп кеткени бир өкүнтүп, ошондой бир сөздөн, ошондой тарбиядан дагы четке сүйрөп чыгып аткан жагы бар. Бул жөнүндө да өзүнчө сүйлөшөрбүз. Анан кийин биз жанагы бир жакшы адам факторун жокко чыгарган бир жакшы баш салуучуну сөз кылып атабыз да. Анан кийин ушу сиздер жасап аткан иштин өзү биздин республикабыздын жетекчиси президент Сооронбай Шарипович Жээнбековдун ушул жылды элептик көтөрүү менен катар эле санариптештирүү жылы деп жарыялаганда кандай бир үндөшүп да ошого дагы актуальный болуп кетип атат да. Жеке эле ушул электрондук тизме менен ушул багытта кетип атасыздарбы же ушул IT технологиясына, санарип технологиясына дагы башка бир иш-чаралар өтүп атабы? Абдан көп жумуштар кылып атат ушу тарап жактанчы. Мисалы айта кетсек, Ай билим KG деген проект бар. Бул болсо окутуу, онлайн окутуу 1-4 класска чейин мультимедиа түрүндө окутуу веб-портал жасалынган. Ал жерде бүт маалыматтар бар. Кыргыз тилде, орус тилде, англис тилде окутуу маалыматтары бар. Анан билим булагы деген бизде портал бар. Андан тышкары бул системанында ата-энелерге да жардам берүү же мугалимдерге жардам берүү да проекттер бар. Алда ишке ашырылды. Бул повышение квалификации, ар бир мугалимдин повышение квалификациясында порталдар жасалынды.
Андан тышкары министерствонун ичинде колдоно турган да чоң проект жасалынды. Бул орусча айтып кетсе аббревиатура сейчас. Education Management Information System дейт. Бул болсо управление образованием. Бул маалыматтык система. Бул жерде бүт маалыматтар бар. Бул окуу жайынын маалыматтары бар. Андан тышкары канча бала окуп атат, ошо ар бир баланын маалыматтары бар. Мугалимдердин маалыматтары бар. Ал жерде квалификациялары менен, алардын стаждары менен. Жана тышкары биз түндүк деген системага кошулдук. Андан тышкары жанагы дипломду электрондук түрдө, онлайн түрүндө текшерүү. Бул диплому берилгенби же берилген эмеспи депчи. Ошонун бүт нече андай майда проекттер да толтура жасалынган да азыр. Электрондук күндөлүк жөнүндө айтып берелик. Электрондук күндөлүк жөнүндө эң негизги ушу санариптештирүү боюнча ар бир мектеп быйыл жыл бүткөнчө интернет киргизилип атат. Бул президенттин буйругу бардыгына киргизилип атат. Ар бир мектепке бул эң негизги маанилүү болуп атат. Ошонун алкагында мынакей электрондук библиотека түздүк да. Веб-кеже. Мына 500дөн ашык китеп киргиздик электронный. Муну кантип иштетебиз деп туруп биз баягы ар бир кадамды санап чыктык да. Ар бир райондо мынакей 30 инновациялык мектепти түздүк. 20 компьютер менен, ноутбуктар менен, сервер менен камсыз кылдык. Ар бир райондон келип ошол жактан окуп кетишет да китептер. Бул да чоң жумуш. Түндүктө өтөбүз. 8 пункт бар министрликке бекилген. 8 пункттун ичинде ошо айтып атабыз. Инновация мектеп санариптештирүү бул баары бүтүп атат ошон үчүн. Бүгүн андан тышкары мынакей АВНге кирдик, электронный эмеге билди. Районго чейин каттарыбыз мынакей электрондук түрдө кетип атат, жумушту алып барып атабыз. Санариптештирүү айтып атам, бүгүнкү күндүн талабы. Былтыр мынакей 2400 мугалимди окуттук информатика боюнча. Бүгүн бала башка бала бүгүн китеп окуп атат, информатика телефон менен, анан мугалим ошого татыктуу болуш керек. Мугалимдерди информатиканы окуттук. Окутуу бул дагы каражат. Бул чоң жумуш болду. 2236 мектептин ичинде мынакей ар бир интернет киргизип, китеп киргизиш бул чоң бир жумуш аткарылып атат. Мындан сырткары мынакей чет тилди 5 саатка көбөйтүп атабыз англис. Бул да санарип болуп атат. Английский билиш керек, тигини билиш керек муну. Бул чоң жумуш алып барылып атат санариптештирүү боюнча. Интернет эле көп эле болду. Жетпеген жака мынакей кабельный абасы менен жеткизип атабыз. Бул чоң жумуш. Мындан сырткары онлайн режим бүгүн сабактарды мугалимдерди бекитип атабыз. 5-чи атактуу мектебибизди мынакей гимназияны базар коргондо да тоодогу мектепке бириктирип койдук. Мугалимдер бири-биринин сабагын карап туруп ушуну системада алып барылды. Бул чоң мисал. Жыйынтыгы жаман эмес. Дүйнөлүк олимпиадада биздин окуучуларыбыз мынакей чоң байгелерди коло алтын медальга чейин алып барганда да математика, информатика, физика так сабактардан 12 окуучубуз жыйынтык боюнча Сингапурдан, ЮАРдан ошондой олимпиададан кыргыздын желегин жайкатып туруп мынакей жакшы көрсөткүчтөр менен келет. Электрондук күндөлүк. Электрондук күндөлүк бүгүн топ түзүлдү. Жумушчу топ бияка мынакей министрликте. Бул электрондук китеп өзү жөнөкөй күндөлүк менен кошо бир барабар болуш керек. Электрондук китеп бир сайтка киргизгенде атенин расписаниясы кирет, кандай болуп атат, сабак болуп атат. Бул бүгүнкү күндө топ иштеп атат. Жыйынтыгын ошол окуу жылга пилоттук режимде дагы бир киргизгенге аракет кылабыз. Бул жакшы нерсе экен. Себеп атене каякта жүрсө да баласы билет экен. Мынакей биз айтып атпайбызбы азыр телефонду пайдалануу туурабы, сабакта же туура эмеспи деп. Бул ар бир телефондун башка багыты бар. Муну китеп катары пайдаланса сабакта бул деле санариптештирүү деп эсептелет. Ошол багыттын ичинде бул расписаниясына келип кетип атат атененикине. Илгери парткомдон оңгорчу эле союздун атенеси келсе, быйыл мынакей бала каякта эмне билип атат. Бала бүгүн башка бала деп атпайбы. Сабакка бардым деп коюп интернетте отурабы. Ар бир атене ошо менен пилоттук режимде электрондук китепти биз 3 жыл мурун 62 мектепте пилоттук режимде кылдык. Көрсөткүчтөрү жакшы болчу. Бирок программанын ичинде дагы ушунун үстүнө жумуш алып барылып атат. Электрондук китеп деген электрондук күндөлүк жөнүндө. Жанагы биз дайым эле сөз кылып акырындап ушул талуу маселени чечип келаткандайбыз. Жана окуу куралдарынын, окуу китептеринин жетишсиздигин дагы ушул электрондук башында айтып кеттим. Ошон үчүн электрондук библиотека түздүк. 30 мектепке камсыз кылдык. 30 мектеп дегенде баягы Борборго жакын райондорго камсыз кылдык. Сайтка 562ден ашык китеп сайтылдык. Окуу китеп, электрондук китептерди. Ошонун негизинде кандай электрондук китеп менен иштеш керек деп туруп мынакей компаниялар жумуш алып барып атат. Жетишпеген китептер бүгүн салынды.
дискага салынды. Окуп атышат. Алыскы мисалы Көкдөбөнү алсак, Ишкөрөн аяктагы окуп атышат. Аракет бар, бирок толук эмес, биз каалагандай. Акырындык менен башталды. Бирок келечекте мен ойлойм ушу баары эле электрон китепке өтөбү деп окуп калат деп. Бирок китепти өзүнө кармаш керек экен. Диссертациялар чыгып атат, кошумча китептер электронный библиотекада чыгып атат. Биз менен мынакей улуттук библиотекада иштеп атат. Бүгүн баягы сан ариптештер, ошо техника менен жакын кишилер бүгүн мындай өтө баягы ачык-ачык китеп жок, жетишпей атат деген маселе чыкпаш керек деген ой. Жана сөз ортосунда сиз баштап келатып, анан кийин биз токтотуп койдук окшойт. Жанагы электрондук тизменин эң биринчи варианты, эң биринчи баягы иштеши балда бакчасына балдарды кабыл алуу. Тандоодо жана электрондук кезектен башталгандыгы жөнүндө айттык да, азыр ошол кандай иштеп атат? Анын тартип эмеси кандай? Жол жобосу? Электрондук кезек бала бакчага жакшы иштеп атат. Азыр биздин акыркы анализ боюнча 46 000 бала кирип чыкты. Бул болсо Бишкек шаарында эмес, Ошко киргизилди. Анан Ысык-Ата районуна киргизилди бул система. Жана система өзүнүн жакшы жактарын көрсөттү. Бул болсо биринчиден кайсы тарапынан айтып берейин. Ата-эне жана айткандай электрондук түрдө арызды бере алат. Жана өзү карап тура алат, өзүнүн кезегин. Эгерде мурункуга салыштырып көрсөк, мурун арыз түрүндө кагазга жазып кетчи, анан билбечи кайсы жерде турам. Аны билиш үчүн келип атайын арызын көрүп, сурап туруш керек болчу. Бул аябай убакыт кетчи. Экинчиден бул тизме болду. Мисалы, директор болсо ар бир жума сайын отчет, ар бир ай сайын отчет берип турат да, районный центр образованияга канча бала окуп атат депчи. Азыр болсо интернет түрүндө эле 1 секундда көрө алат. Уже отчет жагынан жумуш жагын жеңилдеттик. Үчүнчүдөн бул болсо жана айта кеткендей, бул ачык система болду да. Жана адамдык факторлор да алынды. Биякта эгерде айтсак Эң жакшы бизге бөлүнгөн 45 мүнөттүн ичинде менимче бизди баштан аңдап отурган телекөрүүчүлөр өздөрүнө керектүү көп бир маалыматтарды алып алды болуш керек. Ошол маалыматтарды жүктөнүп келип алып, биздин телекөрүүчүлөр менен бөлүшүп, айтып берип кетип атканыңыздар үчүн чоң рахмат. Башталып аткан жакшы иштер жөнүндө сөз кылдыңыздар. Сөзсүз сиздер жалпы көпчүлүк өкмөтүбүз ниет кылып жасап аткан, баштап аткан иш ошол өзүнүн натыйжасын берсин деген ниетте бүгүнкү көрсөтүүбүздүн соңуна чыгабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер учур маселеси көрсөтүүсүнүн дагы бир чыгарылышы менен күбөдөр болдуңуздар. Кайрадан ушундай бир маектерде жолугушканча сак саламатта болуңуздар. Баарыңыздарга бак бачылык тилейбиз.